Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер жана студенттер. Гапыр Мадаминов агайыбыз 23 ноябрда ОШМУнун чыгыштаануу жана тарых факультетинин студенттери жана магистранттары үчүн онлайн конок лекцияда болгон. Тарыхты окуп үйрөнүүдөгү жана окутуудагы негизги маселелер деген темада кеп козголгон. Ошондой эле айым методикасы тууралуу эң сонун кеп кеңештерин айтып берген. Анда эмесе ошол лекциядан сиздерге үзүндү коюп беребиз. Көңүл буруңуздар. Назарыңыздарда агайдын лекциясы. Жанына сөзсүз өзүбүздүн бир улуу инсанды кошуп айталы, педагогту, методистти, аалымды. А бизде бар, бал болгону биз казып чыккан эмеспиз. Эми айтайын. Потерянное образование деген Фредрих Стардын китеби бар. 9 кылымдан 12 кылымга чейинки Борбор Азиядагы илим, билим, маданияттын өнүгүшү жөнүндө. Америка Кошмо Штаттарынан Фредрих Стар деген жазган 300-400 беттик. Оны окуп чыксаңыз, ана ол жерде Ал-Фараби, Ибн Сина, ал жерде Ал-Харезми, бүтүн Орта Азиянын илимини, Улугбек, Оши, бүт Орта Азия илимини тууга чыгарган, көтөргөн адамдардын аты жөнү бар, эмгектери бар. Эң кызыктуусу, урматтуу конференциянын катышуучулары. Азыркы министрибиз Алмаз Бейшеналиев ошол Фредрих Стардын жоготулган агартуу деген Потерянное образование Америкадан чыккан китептин англис тилиден кыргызчага которгон адам азыр биздин министрибиз. Муну менен биз сыймыктанышыбыз керек. Оны окуп чыксаңыз, компетенциядагы, илимий ачылыштардагы бүтүн бардыгы Орта Азияда бар болгондугуну далилдеп жазылган. Ошол үчүн бир өздүгүбүздү тааныйлы, өзүбүздөгүнү алып чыгалы. Жана мен айттым, параллель үйрөнөлү. Ушуга мен чакырам. Рахмат. Рахмат агай. Кийинки суроо ой болсо бергиле. Дагы суроолор, ойлор болсо, урматтуу катышуучулар. Агай, аябай кызык болуп атат сабагыңыз, лекция. Баарыбыз жазып атышат, бул жерде студенттер, мугалимдер, уланты. Жакшы. Рахмат, жакшы. Эми Гүлзат, сенин жакшы студенттериң бар, шагирттериң бар, илимдин кандидатысың. Ошо аспирант, студенттериң жанагыдай суроолорду көп берсе, кызыктуулугу анан жагып жатканы ошонон билинет да. Ошого маани бергиле. Өзү бул лекцияда мен Гүлзатка дагы баа берем да. Кандай даярдалыптыр, аудитория студенттери кандай экен деп. Анан кийин Кудайберди Гапыралиевичке эмки жолукканда айтам. Бул кызыңарды дагы бир аз иштеш керек экен деп. Тамаша, рахмат. Анда уланталыбы Гүлзат? Уланталы, анан дагы суроолор алабыз. Макул. Эми андан ары түшөбүз. Түшүнүү маселесиге. Урматтуу студенттер, аспиранттар, магистранттар, окуу техникаңыздардын 250-ге жеткиздегеним бул минимум. 300, 400, 500 миңге жеткизет. 2000, 3000 минутасыга 4000 сөз окуу методикасы бар. Америка Кошмо Штаттарынын эң интеллектуалдуу президенти Джон Кеннеди минутасыга 2-3 миң сөз окуйт экен. Чубагачылар ошондой окуган. Демек, адамдын жөндөмү, мээси ошого биз ич болсо 250-300ге жетели да. Анын үчүн машыгыш керек. Эми түшүнгөндө көбүнчө биз мындай
tekstin, temanın жалпы abzor kölömünü alıp durup anı bir 4-5 bölükө bölünüşünü içki logikalık baykabayt ekенбиз. Uşu bölünüşünü taap alsak, baya Kırgızlar jik deyt go, jigini taap alsak, jilik, jik. Temanın içine süngüp kirip ketişke oңой bolot. Biz oşo jigini, jolunu, bölünüşünü, strukturasını tekstin bilbegendikten orustar aytat, okolo da вокруг, ар жерini bir çokup, каерде мындай жоон шрифт менен жазган болсо шол жерлерини гана алып, анын контекстini da билбестен kalıp kalışыбыз мүмкүн. Эми жалпы тексттин түзүлүшү гүм сабактарда, бул көп эле илимде ошондой болот, төмөнкү 4-5 бөлүккө бөлүнөт экен. Ушуну маани берсеңиздер жакшы болот. Биринчиси, теманын ичиде birinci baştalış yarım betke çeyin kirişi abzas beti bolot eken. Anda uşul temada emneler jönündө söz bolot. Anın kanday manisi var, oşolor köpünçө uşular ketет eken. Andan keyin temanın ikinci bölük, temanın negizgi ideyası, teoriyası ketет экен. Üçüncü, oşol negizgi ideya, teoriyanın, negizgi oydun, mazmundun dalil misalları ketет экен. Üçüncü. Dalil misalları. Dalil misaldar, bular okuyalar boluşu mümkün, kubuluşlar boluşu mümkün, jana başka iş, hareketler boluşu mümkün, alardın natijalары boluşu mümkün. Bular bardığı oşo teoriyaga dalil misal bolup eseptelet. Misal aytayım. Teoriyada mынтип aytылат. İmperyalizm mezgilinde monopolistik kapitalizm tüzülüp en çok mamleketler Antanta üçtüktör sayısına birigip anan alarga bazar rынок anan anı satış için bazar anan teritoriya koloniya kerek bolot. Oşol üçün alar oşonu talaşıp düğünölük kagılışuğa barat degen teoriya. Emi anın dalili aslında birinci düğünölük soğuş, ikinci düğünölük soğuş bol dalili. Dalil misalları özü dağın bölünüp ketet içinde. Sebep natijası mene. Mına onu tavabilişke balda studentler öğreniş gerek. Teoriya negizgi oy ideya başka, oşonu dalil degen aslındağı uje anan ketet. Dalil misaldan keyingi çoğun bölüm gum savaktardı öğrengönde kortundu jalpılı olur. Mına onu tavabiliş gerek. Kortundular köpünçө demek oşentip жыйынтыктап айтсак деп башталат экен. Мына караңыздар. Демек текстти кайталап айтам. Киришүү бөлүгү негизги ой идея болуп, анан далил, мисал, окуя, кубулуштар болуп, анан жыйынтык корутунду болуп. Бул дагы бая 5-өйдү көрсөттүм эде, азыр дагы 5 манжа менен көрсөтүп атам. Киришүү, негизги ой идея, далил, мисалдар, корутундулар, анан жыйынтыктоо. Eğer de biz öğrenip atkan nerseni uşul strukturaga salsak, uşul öňütten öğrenip çıksak, biz yok degende 4-5 degen bağaga защита kılabız, egzamendi tapşırabız. Bul jerde dagın bayağı okşo bizde ideyası olsa dalili yok. Dalil misalı olsa ideyası teoriyası çok bolot dagın anan ekөө teң bolsa kortundu жыйынтыгы tarihi manisi degen jerde aytıp bere alбай kalат. Natijada bilimimiz dagın jartı bolup kalat.
Мына ушул андан кийинкиси тарых гум сабактарды үйрөнүүдө обзор деталь деген өтө берейинби же бирселерди угайынбы Гүлзат? Бир аз сени угайын, өзүңдүн да көз карашыңды кошуп тур. Баягы эжекейди айт. Кандайсыңар дейм? Ага, мен суроо берейин сизге. Siz öte turali ayttınız, baqı oşo tarihi faktlardı, tarih iliminde жаңылык мындай немелерди жазганда, статья жазабы, же бир макала жазабы, же болбосо ошол тарыхый окуяларды жазганда негизинен фактыга көбүрөөк маани бериш керек экен да ошондо. Фактыга байланышкан болгондо ошондо жугумдуу дагы болот, анан кийин ошол немедет ошо окуган адам дагы ошончо кызыгып фактыга далилге жакыныраак болсо кызыктуураак болот экен деген ой болду да менде. Азамат Камалидин, жакшы туура айттыңыз. Бирок көркөм сөз мени угуп жатасыңар, Гүлзат? угуп атабыз агай. ооба угуп атабыз. Камалдин өтө жакшы ойлорду айтып атат. Туура айтты. Бирок фактыны дагы талдай билиш керек. Фактылар адатта көп болот. Ошонун ичинде негиздүүсүнү эгер бөлүп албасаңыз агар фактынын алдыда арасында башыңыз айланып калат да. Биринчи кемчилик. Экинчиси фактыны сөзсүз башка идея менен, бая мен башында айттым го, башка теория менен, башка ой менен байланышта алып бербесеңиз агар, факты өзүнчө калса агар, ол мындай эчтекеге жарабай калат да. И болуптур деп коет, болду. Дал ошол ой менен, негизги идея менен факты байланышып, анан корутунду жыйынты үчөөнүн байланышы болбогондугу үчүн эсте калбайт. Адамдын мээси системаны алышты жакшы көрөт. Себеп натыйжа байланышындагы нерсени жакшы көрөт. Отдельный факт, отдельный бир окуяларды берсеңиз агар, унутуп калышы мүмкүн. Рахмат. Бул жерде мен Бактыгүл эжекеңер студенттер, бул жерде Капыр агай жана кайтылган оюн кайра толуктап атат да. Негизи баарыбызга